Урматтуу Дамир Сагынбаев, мен жалгыз уулумдун өлүмү боюнча 10 жылдан бери акыйкат издеп таппай келатам. Сизде 2 жолу приемдо болдум эле. Сиз жыйынтык чыгарабыз, иштейбиз дедиңиз эле, бирок эч кандай жыйынтык жок. Сот баламды өлтүргөн балдарды, камкорлорду 2017 жылды 23 февралда актап чыгарып койгон экөөсүн Осмоналиев Улукман Түлөбердиев Азаматты. Үчүнчү фигуранты Кыдырбеков Берлан эл аралык издөө менен келсе дагы соттор аны колдоп чыгарып жиберген. Жогорку сотко чейин кайрылып атып, кайра кароого жөнөткөн. Азыр 13 декабрь 2018 жылы сот Алиев дагы үчүнчү фигурантты жокко камактан чыгарып салды. Урматтуу Дамир Сагынбаев, качан акыйкаттык болот? Мен 10 жылдан ашык акыйкат издеп таба албадым. Адилеттүүлүк качан орнойт бул Кыргызстанда? Же Ген прокуратурага кире албайбыз, же МВДга кире албайбыз иштер боюнча. Кайрылбаган, барбаган жерим калган жок. Жээнбековго бир нече жолу кат жаздым, катымдын жообун да ала албайм тыңыраак. Урматтуу президент, мен сизден суранам. Ушу жалгыз уулумдун өлүмү боюнча ушу мендеги мыйзам бузулган кагаздарды көрүп, өзүңүз баа бериңизди, соттордун кандай акыйкатсыздык иштеп аткандарына баа бериңизди суранат элем. Бир жолу кабыл алып, менин көйгөйүмдү угуп, ушу жалгыз уулумду өлтүргөн балдарды камакка алышын суранат элем. 100дөн ашык сот отурмоо болду, бирок эч кандай жыйынтык чыкпай атат. Каяка кайрылышты да билбейм. Урматтуу улуу президент, биздин сөзүбүздү угуп коюңузду суранам сизден.